Адамдык эки чоң бир сапат бар. Эгерде ошол сенде бар боло турган болсо, сен жашоону жеңип кетесиң. Биринчи сапат бул субхана сөзгө бекем болуу. Бердиңби сөздү? Я Алла, мен уктум, ашыйдым. Я Алла, сенден башка эч бир кудай жок, мен ишендим дедиңби? Сен бекем болгон. Алла таянам деген сөз да болчу. Ашхаду, мен күбөлүк берем, я Алла. Алла илаха. Я Алла, сенден башка иллалла бир да кудайчы жок. Сен мени колдойсуң, кордойсуң, бересиң, аласың, сенден башка жок. Сен мага өмүр берген сенсиң, өлүм бере турган сенсиң, бактылуулуң бактылуу, бактсыз кыла турган сенсиң. Дедиңби? Демек Аллага сен баят кылдың. Сен Аллага таяндың да турабы? Демек субханалла, ошол жашооңду өткөн келе турган алдыңда тосуп турган тоскоолчунун баарын тең Аллага табыштап коюш керек экен. Аягында чыккан жыйынтык, ай Алла, мен разымын десең, ошондо эгерде $1,000,000 салып, бирок акырында $100 чыга турган болсо, бул сен үчүн хайыр. Ошондо береке бар. Эгерде ошончо салып туруп бирок сен эч нерсе чыгарып болсоң, мында да хайыр бар. Улуу адамдар данышпан айтат экен, сен ойлоп бараткан максатта аягы сен ойлогондой чыкпай калса, бул Аллах Тааланын данышмандылыгы, Алланын сага каалаган жакшылыгы. Анткени ошол эгерде аягына чыгып калганда, бул сен үчүн зыян болуп калмак дейт.